Саламатсыңарбы достор, кандайсыңар? Бүгүн биз сиздер менен мындай кагаздан жасалган шишканды жасайбыз. Ал үчүн бизге мындай 4 чарчы кагаз керек. Аны диагонал боюнча бүктөйбүз. Анан ортосун ачып туруп, бул ортосуна сызыкка карата четтерин бүктөп баштайбыз. Биринчи четин бүктөйбүз. Алып келебиз. Биринчи жагын жана экинчи жагын. Мындай бүктөгөндөн ылдый жагын алып, аны дагы 3 бурчтук кылып бүктөйбүз. 3 жагын жана экинчи жагын. Мындай болгондон кийин муну кайра ачабыз. Биринчи жагын ачып алабыз. Бул эки кагаз келген бурчуна карата 3 бурчтук жасайбыз. 3 бурчтук жасайбыз дагы. Аны бүктөйбүз ылдый жакка. Жана экинчи жагын да ошондой кылабыз. Бизде ошондо 3 бурчтук жана ромбик жана 3 бурчтук пайда болду. Анан кара кагазды артка каратып, жогору жагыны ортосунан бир аз ылдыйраак кылып кайра бүктөйбүз. Андан кийин учтарын алабыз дагы. Биринчи бүктөгөнүбүздөй кылып бүктөйбүз. 3 бурчтук формасына алып келебиз. Мындай болгондо муну ортосунан так экиге бүктөйбүз. Ортосуна так бүктөгөндө бул биздин кулактарыбыз болот. Кулактарды алып, муну мындай бүктөп туруп, муну ачабыз. Ошондой жана экинчи тарабында ошондой кылабыз. Кулактары даяр болду. Эми алабыз дагы куйругун ылдый жакка бүктөйбүз бир. Андан кийин мындай кылып ачабыз. Ачканда бул ылдый бүктөлөт. Ошо бүктөлгөн боюн жерине ылдый буруп, мындай кылып алабыз дагы. Кайра муну ачып туруп, жогору карай бүктөйбүз. Жогору карай бүктөйбүз дагы. Акырын бул жерин ачабыз жана куйрукту ичкерээк кылыш үчүн ортосуна карай бүктөйбүз. Бир тарабын жана экинчи тарабын. Ошондо мындай куйруктары пайда болду. Эми ручканын жардамы менен мурдун тартабыз. Муруттарын жана көзүн тартабыз. Ошондой эле экинчи жагында ошондой кыла алабыз. Ошентип биздин шишканыбыз даяр болду. Силер да кагазды алып жасап көрсөңөр болот.